Баршаңызга кайырлуу күн. Бүгүн сиздерге тек гана картоп пен пияздан калай дәмдүү котлет жасауга болатынын көрсөтөмүн. Видеону унаса лайк басып, комментарий калдырыңыздар, каналга жазылууну да унутпаңыздар. Осы рецепти боюнча жасап көрүңүздөр. Сиздерге сәттүүлүк тилеймин. 3 тал орточо үлкөндүктөгү картопту алып, кабыгынан тазартабыз. Ыдыска картоп бататындай сууду куюп, татымына карай туз салабыз. Суга картоптарды салып, 15 минуттай кайнатып писирип алабыз. Картоп пискенче биз башка заттарын дайындай беребиз. 2 пиязды алып, бенеде көрсөтүлгендей туурайбыз. Пиязды туурап дайындап алдык. Энди сырды үкүчтөн өткүзүп дайындайбыз. Негизи сыр міндетті эмес, кошсоңуздар дәмдирээк болот. Мен пайдаланган сырдын көлөмү 100-120 грамм айналасында. Картоптар пісіп дайын болды. Енді оларды судан сүзүп алып, суутуп коябыз. Табага 1 ас касык зайтун майын куябыз. Калакчанын көмөгү табага толуктай жагып чыгабыз. Май кызган кезде тууралып дайындалган пиязды салып, жумсарганча кууруп алабыз. Пиязды әлсин араластырып, толуктай куурулуун кадагалайбыз. Дәмдирээк болуу үчүн аздаган кара буруч пен тузду себип жакшылап араластырабыз. Өз каалооңуздагы дәмдөөчтөрдү кошо аласыз. Паприка болсун, башка да нече түрлүү дәмдөөчтөрдү кошууга болот. Мен тек кара буруч пен туз коштум. Үстүнө азыраак сары май, 1 касык көлөмүндөгү сары майды салып, тагы да жумсарганча куурдум. Табанын астындагы отту өчүрүп, суутууга койдум. Сууган кезде жанагы өкүчтөн өткүзүп дайындап алган сырды салып, жакшылап араластырабыз. Сарымсакты сууткан кезде сыр эритиндей температурада болуу керек. Мүлдем сууп калган кезде коспойсуздар, сыр эритиндей температурада кососуздар. Көрүп отургандарыңыздай менде осындай масса дайын болду. Энди осуну эзилген картоптун үстүнө барып салабыз. Минеки картоптар сууган экен, колумуздун көмөгү менен да эзүүгө болот, чанышык менен болсун. Биз картоп эзгич куралы менен эзип дайындайбыз азыр. Картопту эзип дайындап алгандан кийин онун үстүнө азыраак кара буруч, дәмин татып көрөбүз, тузу канчалык экенин. Эгер тузу азыраак болсо, аз мөлчөрдө туз кособуз. Кара буруч пен тузду косуп болгондон кийин жанагы дайындап алган сарымсак пен сырдын коспасына келип, осу, яғни картоп эзбесинин үстүнө салып, шанышкынын көмөгү менен жакшылап араластырабыз. Негизи шанышык менен катты аралашып кете коймайды. Колумуздун көмөгү менен араластырганыбыз жакшыраак болот.
Картоп безбеси менен пияз жакшылап араласып болгондон кийин онун үстүнө 4 ас касык унду косуп жакшылап аралаштырабыз. Толук кандуу аралаштыруу үчүн камыр илегендей колубуздун көмөгү менен илейбиз. Колго жабышатын өтө жабышпак масса дайын болот. Бир тал жумуртканы алып, үстүнө азыраак туз салып, жакшылап аралаштырабыз. Жумурткадан башка бизге осундай нан унтагы керек болот. Және де биз табага суюк майды куюп кыздырабыз. Суюк майдын көлөмү котлеттер толук бататындай болуу керек. Суюк май кызып дайын болгонча биз котлеттерди дайындайбыз. Колубузду суулайбыз. Картоп безбесин алып, бейнеде көрсөтүлгендей этип котлеттер жасайбыз. Минекей осулай дайындап алган котлетти эң биринчи жумурткага, содан кийин кептирилген нан унтагына салып, эки жак бетине нан унтагын жабыштырабыз. Содан кийин бейнеде көрсөтүлгендей шанышкынын көмөгү менен колубузга алабыз да, кызып турган майга салып, эки жак бетин кезеги менен кызарганча кууруп алабыз. Котлетти жасаудун дагы бир оңой жолу, эгер үйүңүздө осундай банканын какпагы бар болсо, банканын какпагына салафанды орайсыз, және де бейнеде көрсөтүлгендей этип котлеттерди жасайсыз. Bunday жол менен жасалган котлеттердин формасы және көлөмү бирдей болуп чыгат. Калган котлеттерди де жогоруда көрсөтүлгендей кууруп аламыз. Котлеттердин баарын пысырып болгондон кийин соус дайындайбыз. Аз мөлчөрдөгү ас көктү алып майдалап туурайбыз. Және де бир чеснокту майдалап туурайбыз. Бир ас касык көлөмүндөгү майонезди салып аралаштырып, соус дайындайбыз. Достор, сиздерге рецепти унаса, лайк басып, комментарий калдырыңыздар. Башка да әлеуметтик желилер аркылуу досторуңуз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Минекей бизде жасалуу өтө карапайым, бирок өтө дамдуу болгон соус дайын болду. Котлеттердин сырты өтө кытырлак, түрүнүн өзү табиятыңызды ашады. Ийиси деген энди мурун жарып тур. Соуска батырып, бисмилля деп дәмин көрөмүн. Дәми де өтө керемет, мага катты унады. Бул дәмди сезинүү үчүн сизге міндетті түрдө осы рецепти боюнча жасап көрүү керек. Алтын убактыңызды кыйып мени карап отурганыңыз үчүн рахмет, сау болуңуздар.